Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Финансы министрлигинин атайын эсебине ушул күнгө чейин 493,8 миллион сом которду. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеме тактагандай мурдагы бажычы акчаны 5-ноябрдан баштап которо баштаган. Финансы министрлиги ал милдеттенме алган сумманы кайсы мөөнөткө чейин төгүп бүтөөрүн укук коргоо органдары чечээрин маалымдады. Бажы органдарындагы коррупцияга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20-октябрда кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимов тергөө менен кызматташууга макул болгонун, 2016-жылдан бери коррупциялык схема аркылуу тапкан 2 миллиард сомду мамлекетке төлөп берүүгө макул болгонун билдирген. Ал ошол эле күнү УКМКнын депозиттик эсебине 80 миллион сом төккөн. Ошол эле күнү сот Матраимовду тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тил кат жазып берүүгө милдеттендирип бошоткон. Матраимов УКМКнын айыптоосу тууралуу комментарий берген эмес. Быйыл өлкөдө бийлик алмашкан соң президенти милдетин аткарып турган өкмөт башчы Садыр Жапаров андан кийинки билдирүүлөрүндө Райымбек Матраимовду камакка албоо тууралуу чечим саясий мүнөздө болгонун белгилеп, аны үй камагына бошотууга өзү буйрук бергенин айткан. Жапаров экономикалык кылмыштарда айыпкерди камоодон пайда жок экенин, андан көрө чыгымды өндүрүп алуу оң болоорун билдирген. Садыр Жапаров Матраимов сумманы ноябрдын соңуна чейин төлөп бүтөөрүн маалымдаган эле.